Бала кезинде математикага кызыгып, шахматты мыкты ойногон. Кийин медицина тармагын тандап, 30 жашында доктордук диссертациясын жактаган. Эмгек сиңирген дарыгер, белгилүү ортопед, академик Сабырбек Жумабеков бүгүнкү ийгилик сыры берүүсүнүн мейманы. Анда эмесе мыкты врач болуунун сырларын, ошондой эле өзүнүн ийгилиги тууралуу бүгүнкү программада айтып бермекчи. Atın kim? Ya. İslam'da İslam'daçı. İslam'da. Kana bastırtıp göreyikçi gel. Кезек күтүп дартына даба издеп келгендердин санарбын. Каарманыбыз иш графигинин канчалык тыгыз экенине карабай, баарын кабыл алууга аракет кылат. Биздин гана жарандар эмес, Казакстан, Америка, Түркиядан бери атайын келгендер бар. Эгер бейтап бир оор абалда болсо, бирок каражаты жетишпесе, билесиз, ортопедиялык баягы операциялар, каражат менен жасалчу операциялар. Анан бекер жасаган учурларыңыз да болсо керек. Эми биз жанагы мамлекеттик гарант менен кепилдик менен иштейбиз да. Ал жерде жазылган, ошо бизге келген ооруларды ошол мамлекеттик кепилдик негизинде биз жасашыбыз керек да. Келген оорулар өздөрүнүн жанагы оор абалдан чыгаргандан кийин алар жанагы биздин борбордун кассасына барып кошумча акыны төлөш керек да. Бизде мындай бир өзгөчөлүгүбүз бар да. Мисалы сүйөк сынганда сүйөктү орнап келип коесуз. Койгондон кийин эми аны карматыш керек да, бир темир менен. Же ичиненби, же сыртынанбы. Мына ошол темир тезектер жанагы пластина түрүндө болот. Атайын стержен деп коет. Шуруптар, жанагы кадимки эле бурамалар, спицалар, аппараттар, мына ушулардын бардыгы бул ошол кепилдик программасында көрсөтүлгөн эмес. Муну ар бир адам өздөрү сатып алат да. Ошондой эле ал бюджетте да каралган эмес. Ошол себептен ошо кетип аткан жанагы кошумча темир тезекке кеткен каражатты албетте оорулар өздөрү көтөрөт. Бул бир, экинчи, албетте бардык эле адамдардын колунда бар эмес. Андай бизде көп. Менин өзүмдүн фондум бар. Бул жеке өзүмдүн фондум. Мен көп сырттан премияларды алып турам, билесиздер. Ошол эле мына 2011-жылы Россиядан да чоң премия алганбыз, $100,000 жакын каражатты. Ошолордун бардыгын жанагындай колумда жок, жетим жесир, айылдан келген, кезинде азыр эле бир эже келип кетти, балам инвалид, өзүм инвалид, балам жалгыз, балам бар, ада оорукчан деп. Ошондойлорго албетте мен өзүмдүн каражатыман чөнтөгүмөн деп коеюн, жана темирлерин алып берип, жасап берип, операция жасап бекер жасап берип турабыз. Бомждор бизге көп чөккөн күндөр болгон. Ошолорго дагы үй жайсыз адамдар, көчөдө калган адамдар, алар дагы кадимки адамдарды сөөгү сынат экен. Мында былтыркы жылы бир адамга мен мисалы $1,500,000 баалуу жанагындай протез деп коет. Моунду өзүм алып, өзүм бекер жасап, бутуна тургузуп, эми барып өзүңдүн жумушуңду кыла бер деп ооруканадан чыгардык да. Мына ошондой фактылар бизде көп. Негизгиси бизге түшкөн адамдардын жанагы курч кырдаалдар деп коебуз го. Түшкөн адамдардын, жарандардын, бейтаптардын бирин дагы биз сенин каражатың жок экен, сага жаза албайбыз, темир тезек сатып кел, болбосо деп чыгарып, же болбосо жазабай койгон күн болгон жок. Биз бардыгына жардам берип атабыз. Кайсыл операцияны эң уникалдуу деп эсептейсиз өзүңүздүн операцияларыңыздын арасында? 84-жылы студент кезинде 4-курста мени окуткан Рафыбеков Жахангир деген агайым менен чогуу биринчи операцияга киргем. Ал күн менен эч качан унута албайм. Ал агайым кийин профессор болду. Чогуу бирге иштедик. Тилекке каршы мындан бир 10 жыл мурун оорудан кайтып кетти да, кайтыш болуп кетти. Дагы мындай бир уникалдуу операциялар, мисалы жана Теңизбек деген бала жөнүндө дагы көп айтылып жүрөт. Буту тескери карап калган баланы биз кайра эки бутун тең буруп, оңго каратып, бастырып, мына быйыл 11 жыл болду ал балага. Кадимкидей эле чуркап, базып, өзүнүн оокатын кылып, бизнесин жасап жүрөт. 18 жашка чейин баспаган бала да. Мына ошону мен эмне үчүн айтып атам? Мен бул баланы Америкадан дагы, Европанын көп мамлекеттеринен көрсөттүм да. Ошол жердеги профессорлор ушундай баа беришти.
бул ооруну сен 20-25 жыл көрсөтсөң дагы бул уникалдуу болуп өзүн актуальный болуп кала берет. Анткени мындай нерсе өзү ушул кездешкен нерсенин өзү, оорунун өзү дагы уникальный. Албетте жасаган операция дагы уникальный деп ушундай баа беришкен да. Ушул жанагы патенттештирүү боюнча айтып берсеңиз. Демек, биздин өзүбүздүн дарыгерлердин дагы патенттешкен ыкмалары бар экен да? Азыркы күндө мен өзүмдүн жеке бир 70ке жакын патент бар, ачылыштар жасадык. Бул эми патент деген эмне? Бул дүйнөлүк ортопедияга кошкон салымыбыз. Бул дүйнөдөгү жок нерсе. Дүйнөдөгү жок жаңы ачылыш нерсе. Ошон үчүн патент берилет. Ал жөн эле баягы бир ыкма деп берилбейт. Анын баары изилденип, кыргыз патенттен алар Россия менен тыгыз байланышкан. Ал жактан текшеришип, карашып, азыр интернет деген бар, оңой эле таба алса болот. Ошонун негизинде бул патенттер кыргыз патенттен берилет да. Мындан тышкары өзүмдүн жааматым дагы мен өтө таланттуу мындай биздин институт жакшы бүткөн балдарды алганга аракет кылам. Мына балдар дагы Кудайга шүгүр, ошол жаш балдар өсүп келатат. Алар окуучуларым бар, ошолор менен чогуу дагы көп патенттерге биз ээ болдук да. Сиз Кыргызстандын эле жарандарын эмес, чет мамлекеттин жарандарына да операция жасайт эмессизби? Жакынкы мамлекеттерден келет, алыскы мамлекет. Кайсыл мамлекеттин жарандарына операция жасайсыз? Анан аларга жасалган баягы аларды тейлөө биздин жарандар менен окшосузбу же аларга өзгөчөлүктөр барбы? Бизге көп чет элдиктер кайрылып турат. Учурунда 400ге жакын операция жасап турдук чет элден келгендерден. Өзгөчө Казакстандан бизге көп келишет. Көп жолу операция болгондор. Кээ бирлери чет өлкөгө жасап баягы мындай ийгиликтүү болбогон оорулар да келет да, өзгөчө мына омуртка оорусу боюнча, балдар ортопедиясы боюнча, муундарды алмаштыруу боюнча, жанагындай сөөктөр сыны берип, баягы бүктүрө албай, кармата албай, баягы бир больной мисалы мен билем Алматыдан 8 жолу операция болгон. Алматыда да болгон, Астанада да болгон, ошол чет эл Кытайда да болгон экен, ошол көп жерде болуп, анын аягында бизге келип сөөгү бүтүп, дарыланып, жакшы болуп бүтүп кетти да. Ошондойлар көп оорулар келет бизге Казакстанда. Же болбосо жакында Канышай деген Карлыгаш деген бир казактын кызын жасадык. 18 сантиметрге бир бутун өстүрдүк да. Бир бутунан 18 сантиметр кыскарып калган экен. Ошол кыз Ташкенттеги институт травматологияда 2 жолу операция болуптур. Астанада 2 жолу болуптур, Алматыда да көп болгон экен. Чымкентте ошо баары 8 жолу болгон экен. Мына ошол кыздын биз бутун ар бир болгон сайын кыскартып берген да, кыскарып, ошентип аябай кыскарып кеткен. 18 сантиметрди өстүрүп, теңеп, азыр кадимкидей басып жүрөт ал кыз. Академик бир дагы операцияны жөнөкөй деп атабайт. Себеби ар бир бейтаптын өмүрү, келечеги ал үчүн чоң жоопкерчилик. Күн сайын ондогон операция жасаганы менен ар биринде толкундоо болбой койбойт. Ар бир операция, мисалы, дарыгер үчүн бир чоң жоопкерчилик эмеспи? Анан дайыма бир ордунан чыкпай, же болбосо максатка жетпей калган учурда бир жан дүйнөңүз жабыркап, өзүңүздү бир жаман сезген учурлар да болсо керек. Бизде албетте хирургияда андай нерселер болот, бир аз болот. Бизде ушул өзгөчө мына биз операция жасап, сөөктөрдү чогултуп, ордуна келтирип, омурткаларды ордуна келтирип, ооруларды тургузуп, мындай нерсе көп болот, жакшы нерселерчи. Анан албетте көбүнчө могу бизге жанагы жаракат алып келип атпайбы, жол кырсыгына учурап, чоң авария болуп, анан жаш балдар, жаш кыздар жана комада келишет да, комада келет, ички органдарын бүт айрылган, жарылган, башы, мээси, кан куюп, мээси жарылган. Ошентип келип, анан ушу көз алдыбызда биз медицина, биздин медицина технологиянын баардыгы алыбыз келбей, күчүбүз келбей, көз алдыбыздан ошол майып болуп тайып кеткендерди биз көрөбүз да. Ошол учурда аябай албетте жүрөк ооруйт. Муну мындай деп коет, баягы алган жаракаты, травмасы жашоо менен бир тең келе албайт деген нерсе да. Ал оорулар менен адамды куткарып калыш же сактап калыш өмүрүн бул мүмкүн эмес. Ошондой көп болот учурлар. Албетте көп учурларда болгон, мына ошо операция убагында кан көп кетет да, өзгөчө омурткадан канайт. Канчалык кан куйсаң дагы жетише албайсың. Же болбосо ошол эле
жанагы кан берүүчү борбордо кан болбой калышы да мүмкүн. Ошондойлорду албетте ошо операцияны жасап атып эле бүтпөй өзүмдүн окуучуларыма берип, кимде группа биринчи, мисалы меники отура калып, параллельно кан берген учурлар көп болгон. Өзүм мисалы көп кан бердим ошондой. Операцияны да бүтүп, канымды да берип, орунда сактап калган учурлар көп болот бизде. Эми азыр техника, технология деген өнүгүп, сиздер мисалы жаңы бир ыкмалар менен операцияларды жасап баштадыңыздар. Ошонун бардыгы эл аралык жанагындай жыйындарга катышып анан үйрөнүп келип атасыздар. Бир жылда канча жыйындарга катышып турасыз, эл аралык жыйындарга катышып? Эми 4-5 дүйнөлүк жыйындарга мен барып турам. Бул жанагы Америкадагы ортопедтер академиясы бар, анын мен мүчөсүмүн. Жылына бир жолу өтөт. Жакында барабыз Америкага. Анан Европалык конфедерациянын дагы чоң бир жыйыны болот. Бул жылы Женева шаарында болот. Ага дагы мен мүчөмүн. Улуттук делегат катары, ошол өзүм профессионал специалист катары дагы. Үчүнчүсү, бул бүткүл дүйнөлүк биздин өзүбүздүн коомубуз бар, илимий коом деп коет, ортопед травматологдордун. Ал күзүндө сентябрда Рим шаарында болот. Мына ушул 3 негизги биздин ориентирибиз ошол 3 багыт чоң. Ошондо барган сайын дүйнөдөгү кандай жаңы нерселер болуп атса, жаңылыктар болсо, ошолордун баарын биз ушу Кыргызстанга алып келип, өзүбүздүн жарандарды, ошо Европанын жарандарында, Американын жарандарында эле ошол укукту биз алып келип берип атабыз. Ошондой жогорку деңгээлдеги технологиянын негизинде дарыланганга. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Канча окуучуңуз же болбосо өзүңүздүн бир жардамчыңыз, шакирттериңиз бар? Жакшы суроо. Мен бүгүнкү күндө 35тен ашык илимдин кандидаты, 6 илимдин докторун даярдадым да. Булардын бардыгы ошо менин окуучуларым. Мындан 2 доктор, илимдин доктору Москвада иштейт. 2 илимдин доктору Казакстанда иштейт. Мына калган 3 илимдин доктору биздин ушу илимий борборубузда иштейт да. Москванын өзүндө эле 5 окуучум бар. Ушу 2 илим доктору, 3 илимдин кандидаттары борбордо иштешет. Чоң клиникаларда. Бул деген эмне айтат? Бул деген ошо биздин жасаган эмгегибиз, ишибиз, биз берген тарбия ошо дүйнөлүк стандартка жооп берет да. Ошон үчүн алар орусча айтканда востребованный да, ошол чакырып, ошол жакта иштешип атат. Азыр биздин Кыргызстандан эми жыл сайын жүздөгөн студент медициналык билим алып чыгып атат да. Ошол студенттерге өзүңүздүн кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Бардык эле студент илимпоз боло бербейт да. Арасынан ошол сурулуп тандалып чыгат да. Биз дагы жылына 3-төн 4төн аспиранттарды алабыз. Ошол мен биринчиден ошол биздин медициналык вуздарды кызыл диплом менен бүткөндөрдү, акылы бар, күчтүү, анан эрки бар. Мен ошо ортопед травматолог болом деп биздин кружокко келип катышып, мындай өзүм окшогон мындай фанатично деп коеюн, ошо өзүмө жакыныраак балдарды мен жаныбыз калып, жумушка алып атабыз да. Албетте алардын келечеги бар, себеп дегенде бизде азыр бүт шарт түзүлгөн. Бу жерде технологиянын баары бар. Сыртчага чыгам десе, пожалуйста, биз мына Германияга, Турцияга, мисалы Америкага, Италия, Франция, ушундай чоң мамлекеттерге жиберип, аларды дагы өздөрүнүн окуусун улантып, ишин улантып, аларга дагы чоң жол ачып берип атабыз да. Анан өзүбүздө да ошондой. Мисалы ошол эле Германияда жасалган нерсе бизде да жасалат. Ошол эле Европада жасалган, Америкада жасалган операция бизде жасалат. Ошондой эле көрүп өсүп атат да. Анан жаңы окуп аткан студенттерге айтар элем, эң негизгиси жакшы дарыгер болом десең окуш керек. Окуганда дагы өмүр бою окуш керек. Мына мен өзүмдү дагы айтайын. Өзүм кредом мындай да. Мен ал азырынча дагы көп нерсе билбейм да. Эгер мен бүгүнкү күнү баарын билем десем, ошол күндөн баштап мен эчтеке билбеймин. Ушундай жол менен биз балдарга тарбия берип, келечектеги профессионалдарга жол ачып берип атабыз. Соразбековдун өзгөчөлүгү эми жаштар менен иштеген жакшы көрөт да. Өзү айтчу, жашты окутса да болот, тарбияласа да болот деп. Эми каараган кишини кантип тарбиялайсың деп өзү. Ошон үчүн бизди байкасаңыз, бизди коллектив көбүнчөсү заведующийден баштап баары эле жаш балдар да. Анан көбүнчөсү ушу илимий иштерге аябай көп көңүл бурат, практикалык жактан да көп көңүл бурат. Анан жакшы жери эми чет өлкөгө ичип барат, жүргүлө деп ичип алат өзү. Анан биякты көргүлө, буну көргүлө, мындай операцияларды көргүлө. Анан чет өлкөдөн өзү чыгып, жаңы технологияларды алып келип туруп, алар бизге киргизип, жана бизге өзү үйрөтүп, ошолордун баарын
ылайыктап турат да. Спорт Сабырбек Жумабеков үчүн жашоосунун бир бөлүгү. Чуркап, сууда сүзүп, ар түрдүү машыгууларды жасап, бир күндө чогулган стресстен арылат. Биздин жумуш травматология ортопедтердики жанагы эле слесарьдын жумушуна окшош да. Эгер слесарлар, токарлар жана темир тезек менен иштесе, биз сөйөк менен иштейбиз да. Муун, сөйөк, омуртка, ошондой эле инструменттер дрель деп коебуз, жанагы балка, зубила, кычкач, отвертка, көрдүңбү, баардыгы ара, ошонун баары бизде бар. Анан балка бар жерде албетте күч керек экен. Ошол сөйөктү дагы ордуна коюш, муундарды, омуртканы чыгарыш. Ошонун баардыгына күч керек. Ошон үчүн мен дайыма жаш балдарга айтам, жаңы келген балдарга, травматолог, ортопед күчтүү болуш керек. Жанагы башка хирургтарда нежный уруканын кереги жок бизге. Жанагындай жумшак урука, биздин колдор мындай анча-мынча чоор басып, мозоль болуп, катуу болсо, биз ошондо жанагы сөйөк жиликти жакшы кармайбыз деп айтам да. Мен жумасына 3-4 жолу ар күн сайын 10 километрден чуркайм. Ушул чуркоо мага кошумча күч берет да, энергия берет. Мисалы, чуркаган эртеси күнү чарчоо деген жок. Этаждан этажга чуркап, операциядан операцияга кирип, канча ооруду алып, тура калып, отура калып, баягы эч чарчаган сезилбейм да, сезбейм. Эгерде мен бир жума чуркабай калсам, өзүмдү мындай жаман сезип, анан 3-4 операциядан кийин эле шалдырап, баягы чарчай баштайсың да. А могу чуркоо адамга ушунчалык тонус берет, ушунчалык күч берет, энергия берет. Ошон чуркоо бул менин кошумча тамак сыяктуу эле мага, аба сыяктуу эле, ичкен суу сыяктуу эле мага керектүү нерсе да. Бул мага күчүмө күч, энергияма энергия кошот. Мындан тышкары мен суудан сүзгөндү жакшы көрөм. Суда сүзгөндө дагы 1-2 километрге чейин дем албай эле сүзө берем да. Мен бул эми керектүү нерсе да, мунун баардыгы ден соолукка пайда. Эл журтка да кайрылат элем. Чуркабасаң дагы бас жөн эле. Күнүнө 5 километр бассаң, бул дагы пайда. Бул дагы сенин жашооңду узартат, өмүрүңдү узартат. Жашагың келеби? Көп жашагың келеби? Баскын же чуркагын. Мына бул жанагы ден соолуктун эң көп жашоонун эң негизги формуласы ушунда да. Бала кезинде шахматка кызыгып, анан математик болуп жүргөн окуучу эмне болуп дарыгер болууну чечип калды? Жакшы суроо. Мен 3-чү класска чейин математик болом деп жүрдүм да. 1-2 класс ушу математиканы аябай жакшы көрчүм. Кени чоң атам математик, атамдын агасы өзү математик, ошо 40 жыл бир мектепте директор болуп иштеди да. Күчтүү математиктердин бири деп эсептейм. Себептен ошо убагында университетте математика факультетин жалаң 5ке окуган экен. Ошол чоң атамдай болом деп, мен да математик болом деп кыялданчумун да бала кезде. Кызыкчу математикага аябай. Анан ошол 10 жашында атамдын буту ооруп калды. Ушу жото жилеги ооруп катуу ооруду да аябай. Жылына келет, Фрунзеге келип дарыланып, кайра барат, жакшы болбой. Аягында ошо айылдын эле дарыгери Анарбек деген бир аксакал хирург бар эле. Сельский айылдык хирург деп коебуз. Ошо киши операция жасап аяктырып койду. Көрсө ошол сөйөктүн ичине ирин толуп калган экен да. Сөйөк тешкенде эле сөйөктүн ичинен атып ириндер чыгып, атам өзү жеңилдеп жакшы болуп. Анан ошондон кийин мен ойлогом, эмне сөйөк ооруйт деген ой келип, ошол 10 жаштан баштап доктор болом. Доктор болгондо да сөйөктүн доктору болом деп максат коюп койгон да. Мында травматолог, ортопед деген билбейсиң да. Эмне сөйөктүн доктору болом, ошондо сөйөктүн доктору болуп калдык. Менин туулуп өскөн айылым бул Талас областынан Саткей деген айыл бар да. Биздин айыл ошол Казакстан менен чектешип турат. Убагында Саткей баатыр ошол казактар басып кирбесин деп, ошол айылга Ажыбекти атка отурупташтырган экен да ошол убагында. Ошол атабыздын атынан Саткей деп айылыбыз аталат. Суудун аркы бети казак, берки бети биз болуп калабыз да. Ошол айылда эле чоңойдук.
атам ошо тамекиде звеновой бригадир болчу, ошол бала чактын баардыгы ошо тамекинин арасында өттү да. Анан кадимкидей эле балдардай болуп 6-класстан баштап чөп чаптык, картошка чабабыз, эгин сугарабыз, мал багабыз, кой кезүү деген бар, уй кезүү деген бар. Ошол мал менен, жер менен, тупурак менен тамекинин арасында чоңойдук эл катары эле. Ошол атам тамекинин бригадир болгондон кийин үлгүлүү тамекичи болом деп, катуу иштеп, жай менен акча таап, анан кийин барып күзүндө кийим алып ал акчага, ошондо өзүбүз багып чоңойгонбуз айылда. Айтылат го атадан артык уул, атага тең уул, атадан кем уул деген. Сиз өзүңүздө кандай уул болдум деп ойлойсуз? Менин атам бир айылды 30 жыл башкарды да. Советтик доордо ошол айылда бригадир болуп иштеди 15 жыл. Звеновой бригадир деп коет ушу бир айылды. Ошо айылында газына чейин атам алып келип берчү. Жанагындай индийский чай, жоолук болуп, жанагы райсоветке келип калса ошолордун баарын алып, ошо айылга таратып, анан тамекиде дагы катуу иштеп 6 жолу Кыргызстандын чемпиону болду да атамчы. 6 жолу чемпион болуп, мыкты ВДНХга чейин барып көргөзмөдөн аябай жакшы иштеп, айылдагылар көп балалуу үй бүлөлөр ошол убакта эле 80 жылдары жанагындай бир мешок деп коюп, бир кап акча алышчу рубль менен. 25-30 миң рубль алган. Ал убакта Волга мисалы 8-7 миң болсо, ошондо 3 машинанын акчасын бир эле жыйынтыкта тамекиден иштеп элдер ошондоп алган күндөр болду. Айыл аябай мыкты айыл болду да. Анан кийинки эгемендүү жылда атам дагы 15 жыл айыл башчы болду. Ошондоп 30 жыл айылда атам башкарды. Эми мен өзүмдү атама теңегим келбейт, себеп дегенде атам мен үчүн эң улуу, эң ыйык, эң бийик инсан. Бүгүнкү күнгө чейин ошо атамдан үлгү алам. Ал эми апаңыз жөнүндө эмне айта аласыз? Апаңыз сиздин жашооңузда кандай орду бар? Апам өзү кесиби боюнча медсестра медик да. Бирок ушул улам төрөй берип, 11 баланы төрөп, баарыбызды чоңойтуп иштеп алган жок. Бирок апамды айылдыктар аптекар келин деп койчу экен. Анткени үйүнө келсе дары жыттанып турат. Үйүнө келсе ушунчалык аптекадай таза, баары жалтырайт, баары ушундай бир деп апам баарыбызды төрөп чоңойту да. Апамдан сурайм, апа, ушул 11 баланы кантип чоңойттуңуз? Бирөөсү да больницага алып жатпаптыр. Эми айылда азыр көрүп атасыз, бир баланы бага албай больницадан жүргөн келиндер да, өзгөчө мындай айылда ичет, балдар ичет да. Апам айтат, бирөөңөрдүн ичиңерди өткөргөн эмесмин дейт да. Нас ушунчалык таза кармайт. Апам баарыбызды чоңойтtu, оорутпай. Анан албетте ошол убакта эле сабакты дагы балдарын контролдойт. Таза жүргөнүбүздү контролдойт, иши кылып, апам менен атамдан биз жакшы бир тарбия алдык. Булар биз үчүн, мисалы мен үчүн дагы апам бул өтө үлгүлүү адамдар деп эсептеймин. Ал эми өзүңүздүн балдарыңыздын арасында сиздин жолуңузду жолдогондор болдубу? Мен 4 балам бар. Уулум, кызым болуп алмашып. Эң улуу балам 30-тан ашып, азыр Москвадан окуун бүтүп келип, ошол орган тарабында иштешет. Коопсуздук тармагында иштейт. Майор деген званияга жетип калды. Андан кийинки кызым Славяндык университет бүтүп, азыр Тышкы иштер министрлигинде Анкарадагы элчиликте иштейт да кызым. Андан кийинки уулум Марсель 16 жашта, кызым Жамиля 11 жашта. Ушу Марсель 5 жашынан баштап мен ортопед болом деп өзүнө максат коюп койду. Мен ошого ыраазымын. Бүгүнкү күндө дагы мектепте окуйт, ортопед болом деген ою бар, планы бар да. Ал эми жубайыңыз менен кантип таанышып калгансыз? 83 жылы биздин айылга студенттер университеттин экономика факультетинин студенттер тамекиге барып калды биринчи жолу. Мен болсо 2-нчи курсту бүтүп, Россиянын Гагарин деген шаарына стройотрядка барып, анан каникулга келсем, сентябрдын башында студенттер жүрөт. Ошол жерден атам бригадир, анан атам ордуна өзү да машина айдачу. Анан мен машина айдап жардам берчимин да. Тамекичилерди жанагындай грузовой машинага салып алып, тамекиге алып барам.
кечинде түштө алып келем, кайра алып барам, ошондоп ташыйм да тамеки. Ошентип анан тамекинин арасынан эжекеңерди ошодон таап алгам. Ошон таап, таанышып, аны тамашалап коем, Розаны мен тамекинин арасынан таап алгам. А патриотсузбу? Мекенчил деген бул жакшы нерсе да. Бул эми муну мындай сөз менен айтыш кыйын да. Көкүрөк кабатпай көп айтышат, мен мекенчил, мен патриотмун деп. Сен эмгегиң менен көрсөт. Жасаган ишиң менен, эмгегиң менен көрсөт. Ошондо эл баалайт, эл айтат, сен мекенчилсиңби, патриотсуңбу, же сен эптеп жанын багып жүргөн бир кыргыздын бир атуулусуңбу деген да. Өзүңдүн гана жаның ойлогон деп. Ошо сыңарындай муну эл айтыш керек деп ойлойм да. Эл айтыш керек. Элге кызмат кылган, элдин жүгүн көтөргөн, элди ойлогон, элдин талабын талашкан адам бул мекенчил деп эсептейм. Саясатка кандай карайсыз? Мен айтам дайыма, ушул саясаттан Кудай сактасын деп мен. Себеп дегенде саясатты аябай жаман көрөм. Жек көрөм. Себеп дегенде саясатка барбайын, кирбейин десең да өзү сени тартып кетет экен да. Жанагы болото сыяктуу, жана тартма сыяктуу. Ошон үчүн алыс болгонго аракет кылам. Мага эч кандай кызыкчылыгы жок. Мисалы, газета окуп, же бир телевизор көрүп, кызыгып, жаңылыктарды угуп дегенде менде жок да. Интернеттен мындай бир глобалдык бир жаңылыктар болуп калса, барып окуйсуң. Отуруп алып окуйсуң да. А негизги мен убактымдын бардыгы, колум кичине эле бош болуп калса, бул өзүмдүн ортопедия тармагындагы макалаларды, китептерди окуу. Ошол мага көп пайда алып келет да. Ошол мага жагат. Мен мисалы саясий макалаларды эле даже окусам да өзүм аң сезимге туя албайм да, келе албайт, эстей албайм, унутуп коем. Ошон үчүн саясатка мен жокмун деп эсептейм. Эми сурообуздун акырында академик Сабырбек Жумабековдун ийгилигинин сыры эмнеде? Бул биринчиден албетте бул ата энемден берген ген аркылуу кеткен ошол касиеттер болуш керек, жакшы касиеттер ата энемден берилген. Ошонун ичинде жанагы айткым келет, бул эмгек. Талыкпаган эмгек, өжөрлүк эмгек да. Орусча жана фанатично деп коет эмеспи? Ошондой фанатично өжөрлүк эмгек. Мен мисалы 30 жашта илимдин доктору болуп жактадым Москвадан. Ошондо баягы айтат да, эмнеге бул кандайча болуп калды деп. Баягы ошол эле академиктер, ошол эле профессорлор мага ушундай суроо берди. Сен кантип ушул кыска убакыттын ичинде ушул деңгээлге жетип калдың, ушунча эмгек жасап койдуң. Ошондо эле 54 илимий эмгек жазган экенмин 30 жашымда. Ошондо эле 4 жаңы илимдин ачылышын жасап, жанагындай патенттеп коет. Советтер Союзунуку болгондо дагы. Украинаныкын, Россияныкын алып калгам. Ошону таң калып мындай суроо берет. Анан мен айтам да, бул эми жетекчим да көрдү, ошол дагы мени колдочу да. Эмгек да, эмгек. Ал эмгектин ичинде окуу, көп окуш керек. Экинчиден көп издениш керек, талыкпай. Үчүнчүдөн башты албай, ошол ооруканада жатып, күнү-түн ошо эмгектендим да. Ошонун үзүрү жанагы илимдин доктору болуп чыккан негизги ошол болду да. Антпесе ал мындай иштер эч качан чыкпайт да, жаралбайт. Ошо сыры ушул эки нерсе да. Эмгек, ата энемге берилген, ген аркылуу берилген жакшы касиеттер болуш керек. Экинчиси эмгек. Анын ичинде баары бар, окуу да бар, талыкпаган өжөрлүк эмгек бар. Сабырбек Артисбекович, бүгүнкү убактыңызды бөлүп, биз менен ийгилик сырыңызды бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Канчалаган адамдарга жакшы маанай, ден соолук тартуулап жүрө бериңиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Ден соолук жана чоң ден соолук каалайм.